Айеркен Саймати биздин мамлекетке 2 миллиард 602 миллион сом салык төлөш керек эле, туурабы? Бул эми өлүп калды. Бул эми төлөнбөй, каяктан аласыңар? Кандай болот эми бунун тагдыры? Мамлекетке ким төлөйт? Чын эле авторитетибиз аябай төмөндөдү. Биз аны дагы мойнубузга алабыз. Биз мына биздин судьялар дагы ошол авторитетти төмөндөтүп атат. Мен өзүм деле уялам. Мен өзүм судьяларга кезиккенде айтамын. Менин авторитетим бул сиздердин авторитетиңер. Ошондон чогулат менин авторитетим. Дордойдо, Мадинада Кытайдын жарандар жүрүшөт. Булар менен контакт болбош үчүн өзүнчө бир иш чара караш керек. Себеби өкмөт баягынды карап атат дагы, карагандан кийин эчтеке жок а жердечи. Ойлоп үстүртөн айтып коюшту. Кое тургулачы. Андан кийин айтып аткан сөздөрдүн баары мындай да. Бул Россия мамлекети, тетиги Америкадан чыгып атат, Франциядан чыгып атат, Япония, Южный Корея мыкты мамлекеттер жана вирустун эмесин таппай атат. А бизге окшогон кичинекей мамлекеттер өзүнчө страдайт этет ал жердечи. Кытайдагы вирус паника болуп атат да. Бул жерде раскачка болуп атат ситуация. Мындай нагнетание обстановки болуп атат. Ошо Кытайга каршы болуп атабы же кандай болуп атат, ошо бир аз караңгы болуп атат.